Үйдөгү кеп, жекшемби күнү эртең менен Ферин ата-энеси менен үстөлдө тамак ичип отурушкан. Эвери шамшум этип алып, үстүнкү кабатка рогаткасын алганы кеткенде Ферин сөз баштады. Гомер тайекемдин казы балапан чыгарганын уктуңуз беле, деди ал. Канчоо экен, деди атасы. 7, деди Ферин. Негизи каз 8 жумуртка басып жаткан, бирок бирөө сасыткы болуп калып, аны каз Темплтонго берип салды. Каз эмне кылды дейсиң? Деди атасы кызынын сөзүнө таң калып. Бир четинен кызынын бул кейине тынчсыздана түштү. Каз Темплтонго ал жумуртканын кереги жок экенин айтты, деп Ферин кайталады. Темплтон деген ким? Деди апасы. Албы? Темплтон ал келемиш мырза. Аны биздикилердин бири да жактырбайт. Биздикилер дегениң ким? Деди апасы түшүнө албай. Кепенин алдыңкы кабатында жашагандардын баары. Уйлбур баш болуп, койлор, козулар, каздар, балапандар. Ал тургай Шарлотта, анан мен дагы. Шарлотта дейсиңби? Деп апасынын оозу андан бетер ачылып калды. Шарлотта дегениң ким эле? Уйлбурдун жакын досу. Акылдуу Бержан. Ал өзү кандай неме? Эми кандай десем, деп Ферин ойлонуп калды. Анын баардык эле жүргөмүштөрдүкүндөй 8 буту бар го дейм. Шарлотта дегениң жүргөмүшпү? Деди апасы. Ферин башын ийкеп койду. Чоң, боозур качы жүргөмүш. Ал Уйлбурдун эшигинин үстүнө желет тартып, желекке түшкөн чымындардын канын сорот. Уйлбур досун жанындай көрөт. Чын элеби? Деп апасы Феринди элейип карады. Феринден көп көзүн албай, сөздөрүнө ого бетер тынчсыздана түштү. Албетте, Уйлбур Шарлоттаны жогору баалайт, деп Ферин сөзүн бекемдеп койду. Казын балапандары чегилип чыкканда Шарлотта эмне деди дейбисизби? Эмне деди? Кана айтып берчи. Биринчи балапандын башы казын алдан кылтыйып көрүнгөн кезде мен бурчтагы отургучта отургам. Шарлотта болсо желеси менен алек болуп аткан. Анан ал ушундай сөз сүйлөдү дейсиз? Менимче 4 ай бою талыкпай эмгек кылып, күйпөлөктөп жумурткаларынын жанынан карыш чыгбай отурган биздин сүйүктүү каз досубуздун акыбети кайтты. Окмуш сүйлөйт бекен. Ага анан кантип баа бербейсиң? Мыкты сүйлөптүр, деди апасы. Эми, Ферин, бар да, жекшембидеги сабактарыңа даярдан. Эверини да шаштыр. Түштөн кийин Гомер тайекеңдин фермасынагы калган жаңылыктарды айтып бересиң. Сен ал жерге Кудайдын куттуу күнү барат эмессиңби? Мага ал жер абдан жагат, деди да Ферин оозун ачып үстүнкү кабатты көздөй чуркады. Ал кетери менен арабыл айым акырын жубайын карап. Фериндин сөздөрүнөн бир аз чочулап турам. Ал ар нерсени балдырап, малды да сүлөтүп салганын байкадыңбы? Арабыл мырза жылмайып. Кайдан билесиң, балким малдын деле өз тили бардыр. Кээде мага деле жаныбарлар сүйлөшүп жаткандай сезилип кетет. Фериндин сөзүнө тынчсызданбай эле кой. Баланын ой чабыты, кыялы күчтүү болот эмеспи? Анан дагы өтө эле сезимтал келишет. Баары бир тынчсызданып турам. Дарыгер Дори андан да сурап көрөйүнчү. Ал Феринди өз кызындай көрөт эмеспи? Торопой пайда болуп бул жерге келгенден бери анын жүрүш-турушу өзгөргөнүн дарыгер деле байкаган чыгар. Менимче, баары жайында деп айтуу кыйын. Жаныбарлар сүйлөбөсүн өзүң деле жакшы билесиң да. Кыязы биздин Фериндин угуу сезими өтө жакшы өнүккөн, деп атасы жубайын карап жылмайып койду.